өзүм да унутуп калдым. Өчүргүч. Кореяда, Кытайдагы Пиндодоодон мен эмнелерди бул жолкусун буйртма бердим. Андан кетип эле товарды текшерели. Ичинде жылуулугу менен бүрөө. Экинчиси дагы балдарга ушундай свитшот деп коет эмеспи? Ичинде жылуулугу менен, бирок бул дагы синтетикасы көбүрөөк экен. Фломастер буйртма берип көрдүм. Жалтайт да, жалтырак сыяктуу болуп неметкен. Жалтыраган узун куртка буйртма берген. Бул болсо бардыгы тегилиштери, эч кандай жиптери чыгып турбайт. Топчулардын баары аябай жакшы экен. Бул өзүнүн баасына өтө жакшы деп баа беремин. Дагы эле баланын шымы, бул шымдын сапаты өтө жогору экен деп айтсам болот, өзүнүн баасына салыштырмалуу. Бул дагы кызыма шым. Бул дагы сүрөт менен бирге бир оп-окшош, өзүнүн баасына өтө бийик деңгээлде деп айтамын. Кийинкиси деле баланын кийими. Жанагы үстүнкү свитшоттордун синтетикасы көп болчу, мунун хыбысы көбүрөөк экен. Сапаты дагы баягы колго кармаганда жагымдуулугу дагы жакшы экен. Бул дагы өзүнүн баасына бийик деңгээлде жакшы деп бааламакмын. Кийинкиси болсо мындай балага буйртма бердим кызыма. Тагыраак айтканда оюн экен да, бала кыздардын кийимин кийинтипчи, баасы арзан болгондуктан буйртма берип койдум. Кийинкиси дагы фломастер. Эмеси. Кытайдын ичинен бир посылка жүрөт, бияктан бир посылка ачылса, дүйнөнү кыдырып келгенче жырылып калган окшойт. Мунуга көп деле көңүл бөлүп таарынбай эле коелу. Бул дагы фломастер мындай жалтыраган. Ушунусун ачып көрөлү. Биякта кийимдерди алып алып, бул капибараны кийинтет экен да. Муну менен сыйрып алып наклейкаларды. Бул чынында эми Кореяда жок эле акча деп айтсам болот. 1000 вонго да жетпейт. 16 штук буйртма бериптермин, персонаждары ар кайсы персонаж менен. Бул дагы фломастер. 2 коробка өчүргүч экен, эмне экен десем. Бул дагы өчүргүч мындай. My Melody. Буларды эми кызыкчылык үчүн эле буйртма бердим, анткени Кореяда булар акча деле эмес, өтө арзан баа болгон. Дагы ошондой чокой өчүргүч экен. Реклама аябай күчтүү болчу, маркетингдин жертвасы болдум деп айтсам болот. Мындай койдун жүнү көргөзүлүп, жылуу деп сонун реклама тургандан эле буйртма берип көрдүм. Водолазка. Тышы кара, ичи мындай ушундай өңдүү экен да. Денеге жагымдуулугу өтө деле жагымдуу эмес экен, кийип көрүп кийинчерээк бөлүшпөсөм. Боздогон наклейкалар, анан ар кандай кызым буйртма берген капибара деген бир мультик чыгат Кореяда, ошонун наклейкалары. Айымдардын шымы, мында синтетика көбүрөөк сыяктуу. Акыркысы дагы айымдарга шым. Көп учурда айымдарга кийим буйртма берсең, ал жакта сүрөттө бир башка, келгенде бир башка болуп калат да. Ошол себептен мен азыр ар кайсы дүкөндөн, Пиндодон дүкөндөрүнөн алып тесттен өткөрүп аткан кезимин. Бул шым болсо бирге бир оп-окшош жакшы экен деп айтмакчымын. Жакшы. Бардыгы ушундай товарлар келди.